Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө электр тармагында жана ошондой эле эрежесиз эр уруш боюнча спорт чебери Мелис Абдырахмановдун айылына кичи мекенине бараткан учурубуз. Анда эмесе көрсөтүүбүздү баштасак, биз менен болуңуздар. Көрсөтүүбүздү ушул Мелис мырзанын айылынан баштасак. Мелис мырза, айтсаң, биз азыр Ноокаттын кайсы айылына барабыз? Мен өзүм Ноокат районунун Кеңеш айылында Акчабай деген айылына туулганмын. Ошо Акчабай айылына келип турабыз. Акчабай айылында туулуп өскөнмүн. Мектепте ошо волейбол ойноп, топ ойноп, ошо кичинебизде спортко дагы кичине кызыгыш элек, волейбол ойноп. Жаш курганга эле кызыгасың? Волейбол өмүрүмө мындай эмеме ошо күрөшөм деп мындай ойлогон эмесмин. Ошо волейбол ойночумун, ошо волейболду ошо топтор жарылып калса, ошо топту жамап, волейболду топторду жамап, кызыкчу пас берчүмүн, көбүнчө пас берип, секирип подаж берип, ушуларды көп кылчумун. Ар бир эне өз баласы үчүн жанын берүүгө даяр экени баарыбызга белгилүү. Андыктан алгачкы сурообузду бүгүнкү каарманыбыздын апасына узаттык. Негизинде мен мектеп окуп жүргөндө спортко кызыгат эле. Мынчалык деңгээлге жетип жакшы ийгилик тережесин ойлойт эле, мынчалык деле болуп керек деп өзүм ушунчалык нерсеге ынтылып барып атат. Сөзсүз балам кеткенде ушу өзүбүздүн патабызды берип жакшы ийгиликтер жетишип келдейбиз. Эми жаракат алышын эми Алла таалам өзү оңсасын дейбиз. Эми балам ушунчалык неме гана сыймыктанам. Шүгүр, сыймыктанам ушунчалык нерсеге. Чемпион болуп, бача нерселерге бардап сыймыктанам балам. Senin dagы өзгөчөлүгүң бар экен спортто. Бул спорт жаатында угуп жүрөбүз. Сен кыргыз спортсмендерине түшпөйт экенсиң да? Алгачкы суроом ушудан баштасам. Эмне себептен түшпөйсүң? Мен ассалому алейкум, кыргыз элим. Бул себептер өтө көп. Мен кыргыздар менен көп деле интерес кыла бербейм, кыргыздын спортсмендери менен. Мен өзүм башка улуттун спортсмендери менен урушкум келет. Мисалы, Чечен, Орус, Россияда көп мындай кыргыздар менен урушкан мындай жүрөгүмө жакпайт ошо жүрөк. Уруш көрдүң беле өзү? Мурун урушканмын ошо 2010-жылдар, 2010-жылдар кыргыздар ошо Кыргызстан арасында чемпион болгон. Ошодон кийин жүрөгүм ошондой ой болду, мына кыргыздар менен урушуп, мындай бытылдашып, мындай сетканын ичинде урушкум жүрөк каалабай калды ошо. Мисалы азыр мындай каржы маселеси оор да спортчулардачы. Сен кандай кыласың? Мисалы Россияга барганда, Чечняга баратам деп атасың, ошол жактарга барганда. Ошо негизги таштайм. Ошол жерде айлыгым тердирип, ошол жерде айлыгымы арыз жазып, ошонун негизинде билетке акча, ошо жол кираларыма акча алып, үйдөлөрдөн ата-энемен, ошо тууган уруктарыман алып, ошо барып келем Алла кааласа. Мамлекет тарабынан жардамдар болбойбу? Ошо мамлекет тарабынан анча-мынча келгенде ошо аш-баш кылып, куттуктап, чоңдор ошо неме акча келгенден кийин көбүнчө бардыгы келгенден кийин чоңдор. Ар бир спортчунун баштаган жери болот да, алгачкы спортко аралашкан жери болот. Сен ушул өзүң туулуп өскөн айылыңда баштадың беле же мындай шаарга баргандан кийин баштагансыңбы? Мен өзүм айылда мурун волейбол ошо ойноп жүргөнбүз, волейбол ойноп, андан кийин ошо айылда ошто окуп жүргөндө ошо телевизордон көрчү элек чоң спортту, ошого ниет кылып, кийин акалса биз дагы ушундай спортчу болобуз, чоң аренадагы ишчи болобуз деп ниет кылчу элек. Мелис кичинесинен эле бардык жагынан жакшынакай өнүккөн, аң сезимдүү,
Oyun zokka kеңири катышкан, мектептеги ар түрдүү мелдештерге, айрыкча күрөш мелдешинде көбүрөөк катышып, өз теңдүүлөрүнөн ал тургай өзүнөн чоңдорду дагы жакшынакай мелдештерди жеңип, физкультурада дене тарбия мугалими келечекте булан жакшынакай күрөшө турган, жакшы алдыңкы спортсмен, Кыргыздын атын чыгара турган спортсмен чыгат деп айтчу. Мен ошол мектепте директор болуп иштечү элем. Ошондо мага айтып калчу, ушул балага жакшыраак багыт берсек, келечекте бир жакшынакай спортсмен чыгат. Кыргыз элинин атын, Кыргыз элинин атын башка элдерге, дүйнөгө тааныта турган чыгат деп айтчу эле. Эми кийинчерээк көрсөк, бул эрежеси эр урушка катышып алып турган, күрөшкө катышып алып, кээде окулабыз, ушу жакшынакай орундарды алды, биринчи орунду алды деген. Бирде бир өзүнүн кичинекасында актык ылдый кыз зонанын балдары уруп койгон экен, үйгө барылап атыңызды берип туруң деп калды. Мен ылдый жакта ишим бар деп. Анан эми бербей коюшка болбой бердим. Кечирак кеч шам болуп калган мезгилде. Эртеси уксам ошол жака барып, баягы үкасын уруп койгон балдардын 5-6 менен урушуп, мушташып, үйүнө чейин кубалап келип, өзгөрлүгүн көрсөткөн экен. Эми ошонун жыйынтыгы кече кийин мына мелдештерге катышып жүргөндө жакшынакай орунду алды деп укулабыз. Алы грамота, медалдарын көрүп калып дагы таңа сен кичинеңде эле жерле деп калам кээде. Сен ушул спортко аралашкандан бери спорттон эмне таптың өзү? Мисалы, ар бир адам өзүнүн бир кайсыл гана кесиптин ээси болбосун, бир жетишкендиктерге жетишет, же болбосо бир өзүнүн үчүн пайдалуу нерселерди ала алат да. Сен эмне таптың спорттон? Мен спортто көп нерсе таптым. Спортто жүрсөң ден соолугуң чың болот биринчиден. Анан кийин эл менен аралашасың. Кайсы жерге барсаң сени сыйлашат. Анан кийин ошо арак ичпей, чекпегениң, ошо имандуу, ошо намазга жакын болосуң, динге жакын болосуң. Жана ошондой эле ар бир адам менен сүйлөшкөндү билесиң, чет жактарга барасың. За границалар чыкканда ал жердин элдин кандай жүрүш туруштарын билесиң. Мисалы Грозныйга барганда, мисалы Москвага барганда, Тажикстанга барып келдим, Казакстанга барып келдим. Көп жактарга мамлекет за границалар чыкпегем. Ошонун улутун, кадал салтын билесиң, характерлерин кандай, адамдардын тосуп алганын, ошого карап секин адамдын кулктун өзү өзгөрөт ошо. Жогоруда сен дин жөнүндө сөз кылып кеттиң да, динге жакын болосуң деп. Мен угуп калган жайым бар, мисалы, дин жаатында деги эле ислам дининде да, адамдын жүзүнө урган бул болбойт дейт. Ойноо мындай жөн эле тамашалап урасыңбы, кыскасы мындай адамдын жүзүнө урганга тыюу салынат экен да ислам дининде. Буга кандай жооп бересиң? Ооба, спортто динде урушка туура эмес. Спорт экен, чыгып, рингке чыккандан кийин чыгып урушуп болсуң спортто кандай интересный мындай ой болсо өзү урбаш керек өзү. Мен көбүнчө биринчи Тимурда тренировкагам. Ошондо грек боюнча кылгам, кийин олимпийский видтерге, биринчи олимпийский бойлик, самбо, байосумо өткөн. Азыркы кезекте ошо ММА өнүгүп кеткен байланышта ММАга өтүп кеткенбиз. Анан ММА өнүгүп ошо бетке урбай деле жеңис болот. Бардык болевой салют, күрөш ыкмалары менен, болевой салют менен, буунтуу ыкмалар менен, путта кайрык ыкмалар менен анча-мынча урасың, бирок өтүп кетет. Первый раунд. Бой окончен. Аплодисменты бойцам. Абдрахманов Мелис. Отдельные аплодисменты.
цветы за волю к победе. Атам улак жогон, тағаларым улак жогон, мен өзім катты улакчымын. Ошоны тартып ушу баламыз бизди саткан окшойчамыз. Спорттук катышып атат көп жылдан бери. Чет мамлекеттерге чыкканга эми каражат жок болуп атат биздечи. Өзү аракет менен Москвага барып келди, Ереванга барып келди, Казакстанга барып келди, өз күчү менен барып атат эми. Колдоо жок балам бечарада. Болгондо мүмкүн жакшы спортсмен чыгып кала эле деп ойлойм мен. Мисалы жана сен айтып кеткен, сен кумир туткан Емельяненко, Федор Емельяненко кадимки эле. Анын мисалы дзюдо тармагында да, самбо тармагында да чемпиондукту багындырганда, кийин прайдта да чемпион болду. Анын кулагы сынган эмес да? Сенин кулагың сынып калыптыр. Анан биздин Кыргызстанда көп эле спортчулардын кулагы чемпион боло электе эле сынып калат. Себеби эмнеде? Себеби мисалы Көпчүлүк дүйнөлүк чоң жогорку жетишкендиктерге жетишкен чемпиондордун кулагы сынган эмес да? Эми азыр жаштар көбү кызыгып сындырышы мүмкүн. Эми көбү киргенде залда без разимка күрөшүп, без разимка кылып, кулактарды разимка кылып, мурдуларды разимка кылып, болдорду ар бир жерде разимка кылса, ошол нерсе сынып же мындай кайрылып калбайт. Ошон үчүн биринчи разимка кылбай, мен ошо Тимурда кылып жүргөнүмдө без разимка бир баланы күрөшө коюп, ошо кулакты басып коюп, ошонун негизинде сынып калган. Болсо мен Демек, бул жерде да машыктыруучулардын кемчилиги экен да? Ошо киргенде ошо кирип эле ошо күрөшө койгондон басып кирип, өз разимка кылып, отуруп бардыгын өзүңөн да болот, onu кирип. Атайын сындыргандар да бар. Атайын сындыргандар бар эми. Кулакты. Биз сен туугандарың да спортчу экенин билебиз да. Сен иниң да спортчу болгон, эми дүйнөдөн көз өтүп кетти. Айтсаң, кандай спорт жаатында ийгиликтерге жетишкен? Мен иним Осман уулу Илдарбек өтө мээнеткеч, өзүнүн күчү менен тренировка кылып, жакында эле көз жумду 2016-жылы. Ошодон кийин 2016-жылы майда өзүм Грозный урушуп, одан мурун эле март айында 23 мартта Айкөл ФС'де утуп келгем, одан мурун да көп турларда тындай урушуп тургам, ошол укам өткөндөн кийин өзүм урушпай калдым. Анын себептери ошо укам өткөндөн кийин өзүм желание качып, ошо турмушка неме болгон, ошо өзүм кыйла неме болуп, үйдө барам урушпай деп, иним өзү менен караганда күчтүү, өтө физик, энергичный боец болгон. Казакстанда Таразда турнир болгон, мен ордума ошо турнирде өзүм иним барып урушуп өтүп келген, ошо урушуп келген. Ошо. Мелис Абдрахмановдун спорттогу ийгиликтеринин өзгөчөлүгү көпчүлүк учурларда ал ар кандай салмактагы беттештерге катышып келгендиги. Эгерде өзүнүн салмагы менен тең атаандашка туш келсе, утуш көбүнчө каарманыбыз тарапта болоору бышык. Мелис Абдрахмановдун ийгиликтеринин ар бири менен тааныш үчүн бизге бөлүнгөн убакыт аздык кылат. Ошондуктан спорттогу карьерасындагы эң сыймыктуу делинген жетишкендиктери менен гана тааныштырып өтөлү. Грамоталарды алып мээнет кылдык. Мына мен дипломду Тажикстанда Душанбеде 100 килограмм урушканмын. Экинчи месттен алгам боевой самбо боюнча. 2015-жылы 5-июнда урушуп келгенбиз, экинчи месттен алгам. Финалда жеңип калдым. Казакстанда да боевой самбо болгом. Боевой самбода экинчи месттен алгам 74 килограммда. Караганда. Ошондой эле Москвада тяжелый весте урушканмын. Занял первое место Кубка Альянста 2013-жылы. Первое место алгам 93 килограммда. Жана ошондой эле Кара Суу району кубогунда 2015-жылы Абдрахман Мелисбек 99 пилуста күрөшкөм, 93 килограмм пилуста. Биринчи место, первое место. Мына поездда урушканмын. 2012-жылы поездда ременди тутканбыз. Ошо ременди туткандан кийин өзүбүздүн азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков 2012-жылы 8 декабрда сыйлаган.
эрежеси эруш боюнча Азиянын чемпиону Осмоналы уулу Мелисбек Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областунда ыйгарым укуктуу диплом менен сыйланат. Сурама жемек сыйлап, ар бир келгенди куттуктап алган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Мелистин жетишкен ийгиликтерин көрдүк. Албетте ар бирине токтолсок убакыт жетчүдөй эмес. Мелис, сага чоң рахмат. Дагы жогорку ийгиликтерди, дүйнөлүк, олимпиадалык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Биз башка спортчуларга дагы дал ушундай ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Жолугушканча.